Саламатсыздарбы? Даталуу күндөргө мыкты куттуктоолорду жана ар кандай темаларда макалаларды жазууну кааласаңыз, жасалма интеллектти колдонсоңуз болот. Ошондой эле жасалма интеллекти ар кандай предметтик маселелерди чечүүдө, мисалы математикалык, физикалык, химиялык жана башка предметтик маселелерди чечүүдө дагы колдонсоңуздар болот. Ал үчүн сайтка катталуу керек. Жасалма интеллекти колдонуу үчүн ChatGPT деген сайтты колдонсок болот. Ал сайтка катталуу үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Chrome браузерин ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого ChatGPT деп жазабыз. ChatGPT деп жазып туруп, Enter клавишасын басканыбызда бул жерден ушундай сайттардын тизмеси чыгат. Биринчиде турган ChatGPT OpenAI деген шилтемени тандайбыз. Шилтемени тандаганыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул жерде сайтты орусчага которууну сунушташы мүмкүн. Орусчага которбой эле иштей берсек болот. Анткени айрым сайттарды орусчага которгондо жакшы иштебей калышы мүмкүн. Сайтка катталуу үчүн оң тарапта турган Sign up, башкача айтканда зарегистрироваться деген баскычты тандайбыз. Бул баскычты басканыбызда кийинки бет ачылат. Сайтка катталуу үчүн бул жерге электрондук поштабызды жазабыз. Же болбосо төмөн жактан Google'ду тандап сайтка катталсак болот. Continue with Google баскычын басканыбызда өзүбүздүн аккаунтубузду сунуштайт. Бул жерден аккаунтубузду тандайбыз. Аккаунтубузду тандагандан кийин кийинки бет ачылат. Кийинки бетте өзүбүз жөнүндө маалыматты жазабыз. Бул жерге first name деген жерге атыбызды жазабыз. Андан кийин last name деген жерге фамилиябызды жазабыз. Мекеменин аталышын жазбай койсок да болот. Birthday деген жерге туулган күнүбүздү жазабыз. Мисалы ушундай кылып жазалы. Андан кийин continue баскычын басканыбызда бул жерге телефон номерибизди жазууну сунуштайт. Иштеп турган телефон номерибизди жазышыбыз керек. Анткени жазган телефон номерибизге код келет. Ал кодду жазып сайтка катталышыбыз керек. Бул жерге телефон номерди жазып send код деген баскычты басканыбызда номерибизге келген кодду жазып катталабыз. Айрым учурда телефонго код келбей калышы мүмкүн. Бул жерде экрандан вы реальный человек деп сүрөт чыгып калышы мүмкүн. Сүрөттө сол тарабында колдун сүрөтү болот, ал эми оң тарабында жаныбардын сүрөтү болот. Сол тарапта турган колдун сүрөтү кандай абалда жайгашкан болсо, жаныбардын сүрөтүн ошол абалга айландырып алып келиш керек. 3 жолу ошондой абалга айландырып алып келсек, биз сайтка катталабыз. Сайтка катталгандан кийин билдирүүлөр чыгышы мүмкүн. Билдирүүлөр чыкса, next деген баскычтарды улам басышыбыз керек. Баскандан кийин акырында done деген баскыч чыгат. Ошол done деген баскычты басканда кийинкидей болуп, сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп ачылат. Катталгандан кийин ушундай бет ачылат. Бул жерден ChatGPT деген биринчиде турган бөлүмдү тандайбыз. Тандаганыбызда кийинки бет ачылат. Ушундай болуп ачылат. Бул жерге биз билдирүүнү жазышыбыз керек. Эгер бул жерге кыргызча текст жаза турган болсок, кыргызча Google'да кыргызча сөздөр аз болгондуктан туура эмес сөздөр жазылып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жака орусча тексттерди киргизсек жакшы кылып жазып берет. Эгерде сиздер орусча жаза албасаңыздар, анда Google переводчик аркылуу которуп алып жазсаңыздар болот. Ал үчүн бул жерден жаңы вкладка ачабыз, плюс белгисин басып, андан кийин бул жерге Google переводчик деп жазабыз. Google переводчик деп жазганда сайттардын тизмеси чыгат. Бул жактан экинчиде турган Google переводчик дегенди тандайбыз. Google переводчикти тандаганда ушундай бет ачылат. Бул жерден определить язык дегенди тандап коебуз. Бул жака кандай текст жазсак, кайсы тилде жазылганын өзү автоматтык түрдө аныктап алат. Бул жерге мисалы
мындай деп жазалы: окуучулардын функционалдык сабаттуулугу жөнүндө макала деп коелу. Андан кийин бул жактан русский дегенди тандасак, ушул текстти орусчага которуп берет. Эми бул которулган текстти көчүрүп алуу үчүн бул жактан копировать баскычын басабыз. Копировать баскычын басканда бул котормо көчүрүлөт. Андан кийин чат GPT'ге кайтып барабыз дагы. Бул жерге ошол текстти коебуз. Мыштын оң жагын басып, ставить баскычын тандаганыбызда текст коюлат. Андан кийин бул жерден ушул жашыл баскычты басып коебуз. Басканыбызда жасалма интеллект бизге ушул тема боюнча макаланы жазууну баштайт. Жазып бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Бул жерде stop generating деген баскычты басып кое турган болсок, токтоп калат. Ошондуктан бул баскычты баспастан толук жазып бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Улам ушинтип жазып кете берет. Толук жазганга чейин күтөбүз. Мына бул жерде толук жазып бүтпөй калды оюну. Кайра ушул жерден улантуу үчүн бул жерден Continue Generation деген баскычты басып коебуз. Бассак, ушул жерден оюну андан ары улантат. Толук аяктаганга чейин дагы күтөбүз. Бул жерде толук жазып бүткөндө астында ушундай баскыч пайда болуп калат. Эгерде бул жерден кайра эле Generate Response деген баскычты басып кое турган болсок, ушул эле суроо боюнча бир аз башкачараак ойдо дагы макаланы жазат. Азыр кайра дагы басып көрөлү. Басканыбызда мына эми биринчидиге караганда бир аз башкачараак ойдо жаза баштайт. Бул жерде 2 болуп калат. Бул жерде экинчи макала дегенди түшүндүрөт. Биринчисине кайтып барсак да болот. Азыр толук жазып бүткөндөн кийин биринчи жазылган макалага кайтууну дагы көрөбүз. Ушинтип жазып бүткөнгө чейин күтөбүз. Бул жерде орусча жазылган текстти көчүрүп алып туруп, кайра кыргызчага Google переводчиктин жардамы менен которуп алсак болот. Бул жерде оюну толук жазып бүтпөй калды. Бул жерден оюну андан ары улантуу үчүн Continue Generating деген баскычты кайра басып коебуз. Басып койсок, ушул жерден кайра уланта баштайт. Толук бүткөнгө чейин. Толук жазып бүткөндө бул жерде текст өзгөрүп, бир гана ушул баскыч калат. Бул жерде бүттү. Мына бүткөндө бир эле баскыч калат. Бул жерде Regenerate Response деген баскыч чыгып калат. Бул текстти көчүрүп алып кыргызчага которуп алсак болот. Эгерде биринчи жазылганы алабыз десеңиздер, анда бул жерден Предыдущий деген баскычты басып койсоңуздар, мына биринчи жазылган текстке кайтып барасыз. Ал эми экинчини алууну кааласаңыздар, бул жерден Следующий деген баскычты бассаңыздар, экинчиге өтөт. Ушундай кылып бул жерден Generate Response деген баскычты улам басып өтсөңүздөр, ар биринде ар кандай ойдо жаза баштайт. Бул жерден азыр биз биринчи жазылганын алалы. Ал үчүн назад баскычын басабыз. Бул жерден текст көчүрүп алуу үчүн тексттин башына муштун көрсөткүчүн алып барсак, муштун көрсөткүчү таякча болуп өзгөрөт.
мыштын сол жак баскычын басабыздан кое бербестен текстти белгилеп чыгабыз. Эң аягына чейин белгилейбиз. Белгилегенде бул жерде бул сайттын өзүнүн тексттери дагы белгиленип калышы мүмкүн. Бир аз артка кайтабыз дагы жазылган текстти белгилеп, андан кийин бул текстти көчүрүп алабыз. Мыштын оң жагын басабыз дагы копировать баскычын басабыз. Басканда текст көчүрүлдү. Google переводчикке барабыздан мурда жазылган текст көчүрүү үчүн бул жерден X баскычын басып коебуз. Андан кийин бул жерге ошол көчүрүлгөн текстти коебуз. Мына текст коюлду. Бул жактан орусчаны кайра эле орусчага которуп атат. Бул жерден кыргызский деген тандайбыз. Эгерде бул жерде сиздерде кыргыз тили жок болсо, бул жердеги ылдый карап турган стрелканы бассаңыздар, бул жактан тилдер чыгат. Бул жерден кыргыз тилини тандап коесуздар. Андан кийин кыргыз тилин тандаганда бул текстти кыргызчага которот. Мына которулган текстти көчүрүп алсаңыздар болот. Бул жерден эң аягында копировать баскычы турат. Ушул копировать баскычын басып көчүрөсүздөр дагы Word'га алып барып туруп текстти коюп, редактировать этип, өзгөртө турган жерлерин өзгөртүп сактап алсаңыздар болот. Мына ушундай кылып ар кандай куттуктоолорду, макалаларды, рефераттарды, докладдарды да жасалма интеллекттин жардамында даярдап алсаңыздар болот. Ошондой эле бул жасалма интеллекттин жардамында сиздер ар кандай тесттерди, предметтик тесттерди дагы түзүп алсаңыздар болот. Ал үчүн бул жерге жазышыбыз керек. Создайте тест по математике для 5 класса деп жазалы. Для 5 класса деп жазып туруп, бул жашыл баскычты басып койсок, бизге азыр математика предмети боюнча тест түзө баштайт. Мына бул жерден тест түзө баштады. Ар кандай предметтик тесттерди жасалма интеллекттин жардамында түздүрүп алып иштесеңиздер да болот. 10 тест түзөт азыр бул жерден. Мына 10-чусуну баштап атат. Тестти түзүп бүткөндөн кийин эң акырына ачкычтарын дагы чыгарып берет. Эгерде толук бүтпөй калса, бул жерден Continue Generating деген баскычты басып койсок, толук аяктап берет. Мына бул жерде бизге тест даяр болду. Бул тестти сиздер көчүрүп алып, Google переводчиктин жардамында кыргызчага которуп алсаңыздар болот. Жанагындай эле текстти белгилейбиз дагы. Эң акырына чейин белгиледик. Белгилегенден кийин бул жерден текстти копировать этип алабыз. Мыштын оң жагын басып, копировать баскычын басканыбызда көчүрүлдү. Андан кийин Google переводчикке барабыз дагы мурдагы текст көчүрүү үчүн бул жерден жанагындай эле кайрадан эле X-ти басабыз дагы. Бул жакка көчүрүлгөн текстти коебуз. Андан кийин бул жерден кыргыз тилини тандап коебуз. Кыргыз тилини тандап койсок, мына биздин текстти кыргызчага которуп берди. Бул текстти көчүрүү үчүн эң төмөн жагындагы копировать перевод деген баскычты басабыз. Текст көчүрүлгөндөн кийин Word'га алып барып, бул текстти коюп, тестти даярдап алсак болот. Бул жакка коебуз. Андан кийин текстти карап, бир сыйра редактировать этип чыгабыз. Которулганда айрым жерлери туура эмес болуп калышы мүмкүн. Аны өзү карап, туура эмес жерлерини оңдоп алсак болот. Мына бул жерден бизге даяр тест түзүп берди. Ушундай кылып предметтик тесттерди дагы жасалма интеллекттин жардамында түзүп алсаңыздар болот. Эгер бул жерден азыр кайра ChatGPT'ге кайтып баралы, бул жерден кайра Regenerate Response деген баскычты баса турган болсок, дагы математика предмети боюнча башкачараак кылып тест түзүп берет. Экинчисинде уже башкачараак кылып түзүп атат. Жанагындай эле биринчи түзүлгөн тестке кайтып баруу үчүн бул жерден предыдущий деген баскыч басабыз, азыр түзүп бүтсүн. Ар бир басканыңыздарда тестти ар кандай вариантта түзө баштайт. Бир канча вариантта түзүп алсаңыздар болот.
Бул жерде мына азыр 10-чу суроону баштап атат. Суроону түзүп бүткөндөн кийин эң аягына ошол суроолордун ачкычтарын дагы чыгарып берет. Мына жанагындай кылып эле бул текстти көчүрүп алып, кыргызча которуп алсаңыздар болот. Google переводчиктин жардамында биринчи түзүлгөн тестке кайтып баруу үчүн жанагындай эле бул жерден предыдущий же болбосо назад деген баскычка баса турган болсок, мына биринчи түзүлгөн тестке кайтып бардык. Эгерде экинчи түзүлгөн тестти колдонууну кааласаңыздар, бул жерден следующий деген баскычка басып, кийинки түзүлгөн тестти колдонсоңуздар болот. Ошондой эле математикалык маселелерди чечүү керек болсо, бул жерден мисалы решение уравнение орусча жазсаңыздар так туура жазып берет. Эгерде кыргызча жаза турган болсоңуздар, Google'да кыргызча сөздөр аз болгондуктан туура эмес жазып иштейт, ошондуктан орусча тексттерди колдонуңуздар. Эгерде орусча жаза албасаңыздар, Google переводчикте кыргызча жазып эле орусча которуп алып, анан ошол которулган текстти бул жакка алып келип койсоңуздар болот. Эми бул жерге математикалык символдорду жаза албагандыктан биз математикалык символдорду Word'дун жардамында жазып алып келсек болот. Word'дун жардамында математикалык символдорду жазуу үчүн азыр мен бул жерге математикалык символдорду Word'дун жардамында жазып алайын. Математикалык формулалар жазуу үчүн бул жерден ставка вкладкасын тандайбыз. Андан кийин оң тарапта ставка вкладкасын тандагандан кийин оң тарапта уравнение баскычын басабыз. Уравнение баскычын басканыбызда бул жерден математикалык символдор чыгат. Каалагандай математикалык символдорду жазып алсак болот. Бул жерден азыр мен даражалар жазуу үчүн ушул индекс деген баскычты басамын. Андан кийин бул жерге даражалардын түрлөрү чыгат. Мен ушул даражаны тандайм. Бул жерге мисалы математикалык формуланы маселенин теңдемени мындай деп жазайм: x квадрат минус 2x минус 3 барабар 0 деп жазалы. Математикалык символдорду жазып алгандан кийин бул теңдемени белгилейбиз дагы. Копировать этип алабыз. Мына бул жерден копировать баскычын басып, андан кийин ChatGPT'ге барабыз. Бул жерге ошол көчүрүп алынган теңдемени коебуз. Муштун оң жагын басабыз. Ставить баскычын басканыбызда мына бул жакка теңдеме коюлду. Эми бул жерден жашыл баскычты бассак, ушул теңдеменин чыгарылышын бизге бул жакка чыгарып берет. Мына азыр түшүндүрмөсү менен теңдемени чечип берет. Мына теңдеме чыкты. Бул теңдемени жанагындай кылып эле кыргызчага которуп алсак болот, белгилеп туруп. Белгиледик. Андан кийин копировать баскычын басабыз дагы. Google переводчикке барып, бул жерден мурдагы жазылган текст бар болсо, X баскычын бассак эле өчүп калат. Бул жака текстти коебуз, көчүрүлгөн текстти. Андан кийин бул жерден кыргызский деген тандап койсок, мына бул жерде квадраттык теңдемени кантип чыгаруу боюнча түшүндүрмөсү менен бул жака ошол теңдеменин чыгарылышын чечип берди. Бул жерде теңдеме 2 тамырга экен, биринчи тамыры 3, экинчи тамыры -1. Ушундай кылып ар кандай предметтик маселелерди жасалма интеллекттин жардамында чечип алсаңыздар да болот.